генерал Руслан Акунның апасы, мына Қанышай отырады. Мықты көкбөрішілер, менің инілерім, Манас, Жаныш Байыс Ниязовтың апасы Айсақыз отырады. Екі жолқы жеңіл атлетика бойынша Азияның чемпионы Дарья Маслованың апасы мына Галина Александровна. Я очень рад видеть, я встречался с Дарьей, когда был премьер-министром. Я вас поздравляю. Шахматшылар Руслан Арзыбек және Айжан Сезбектің апасы Гүлбаршын мына бұл жерде отырады. Балет әртістері Мақсат және Марат Сыдықовтың апасы Гүлқайыр мына бұл жерде отырады, қарындашым. Хореография режиссер Тілек Киізбаевтың апасы Фаризатхан мына бұл жерде отырады. Дүниелік деңгейде оқымышты Әсел Сатбаеваның апасы Дамира Эже отырады. Жалпыда Қырғызстандық енелерді бүгінгі майрамыңыздарменен, енелер күніменен шын жүректен құттықтаймын сіздерді. Бұл эми өзгөчө майрам бала үчүн шынында бұл дүниеде энеден ыйык түшүнүк жок. Ең жақын адамы дағы, ең қасиет адамы дағы бұл эне. Бұл ыйык деген сөз, бұны әр адамға же бір әр нерсеге ыйык деп айткандан алыс болосун. Бирок эне дегенге, энелерге бұл ыйык деген сөз абдан жарашат. Сіздер энелер ушу ыйык деген сөзгө татыктуусуздар. Сіздерге күнүгө урмат сый көрсөтсөк дагы бул аздык кылат. Майрам күндөрү 8 март энелер күнүндө ар дайым бизди ушу жарык дүйнөгө алып келген энелерибизди, апаларыбызды ар дайым эстейбиз. Колдон келген мээримизди берип, Аллахты урмат сыйга бөлөп, колдон келген белектерди берип, мына аракет кылат балдар. Өтүп кеткендерге, энелерибизге, апаларыбызга аларды эстеп, алардын сөздөрүн эстеп, алардын насааттарын эстеп, аларга Куран окуп, алардын Кудайдан бейишин тилейбиз. Биз бул дүйнөнү ушул келгенде апаларыбыздын бешигири менен бул дүйнөнү тааныганбыз. Апанын тарбиясы бул өзгөчө тарбия, баланы тарбиялоо бул мамлекетке абдан чоң салым кошкон, абдан чоң эмгек. Мамлекеттин өнүгүшүнө ошол балдардын тарбиясы кандай болсо, ошол тарбия абдан чоң таасир берет. Үйлөрүн алган бул тарбия эненин тарбиясы. Мына мен 60-ка келип калдым. Кайсы жашта болбо, кыйналганда биринчинин оозуна апаң келет, Кудай келет, апаң келет. Анан биздин пайгамбарыбыз айткан сөзү бар, бейиш эненин таманында деп. Анан пайгамбарыбызга суроо берген экен. Бул дүйнөдө мен кимге карызмын деп. Бул дүйнөдө эң чоң карыз бул энеңдин сүтү, сен энеңдин карызсың деген экен. Анан мен бул карызды кандай актайм, кандай кутулам? Несе айткан экен, сен адам бол, адам бол, адам бол деп. Бунда чынга сөйлөп айтмат, биз улуу жазушубуз, биздин агабыз. Ал кишинин сөзү бар. Билесиздер, бул дүйнөдө эң кыйын бул күнүк адам болуу деген. Мына сиздер ошол адамды мына тарбиялап, бул дүйнөгө жаратып, мына ушундай чоң салып кошуп келатасыздар. Эненин атанын тилегени, айрыкча эненики, ушу балам имандуу болсо экен, ата энесине кайрымдуу болсо экен, тууган уруна кызмат кылса экен, эл журтка кызмат кылса экен, мекенге кызмат кылса экен деген мында тилек кыласыздар. Мына ошондой балдарды өсүрүп келатасыздар. Мен бүгүн мына дагы ыраазы болуп турам. Элге, журтка, биздин мамлекетке кызмат кылган, биздин мамлекеттин дүйнөлүк аренага атын чыгарган, ушу балдарды тарбиялаган кыздар тырыгында мына ата эне отурасыздар. Өз салымдарын кошуп атышат. Ал дыйкан болобу, фермер болобу, же соода саттыкта жүргөн бизнесмен болобу, кайерде иштебесин, бардыгы тең өз салымын кошуп, мамлекетке кызмат кылып келатат. Мына ушундай балдарды тарбиялап, ушу мамлекетке элге кызмат кылдырып аткан сиздерге мен өз атымдан чын ыраазычылык билдирем. Апам эстеп, мен дагы, чоң апам эстеп, мен дагы толкундан жана кирип келгенде мен дагылардын сөздөрүн эстеп турам, насааттарды эстеп турам. Аларга дагы өтүп кетишти, Куран окуп, Кудайдан бейишин ардан тилеп турам, ар дайым тилеп. Анан сиздерге дагы ушу тилейм, чын ден соолук берсин Кудайым, узак өмүр берсин. Ойлогон ой, максат тилегиңизди Кудайым колдоп, ошо балдарыңыздардын, кыздардын урматын, сыйын, кызматын жакшылыгын көрүңүздөр. Небере чеберлердин жакшылыгын көрүңүздөр. Ушу элге, журтка кызмат кылган биздин элдин, мамлекеттин эң алдыңкы
ул кыздарынан болушун мен тилейм. Ана мен бүгүн сиздердин майрам күнү сиздерге сыйлык тапшырып атканыма мен абдан чоң кубанычтамын. Бул күндү мен абдан эстеп жүрөм. Эмне үчүн дегенде эң бийик наам Батырене деген ардак наамды тапшырып атам. Мен президент болуп шайлангандан бери мен биринчи жолу мына ушундай сыйлык тапшырып атам. Ушу сыйлыгыңар кут болсун, сиздер Кудайым колдосун.